Классташтар, тынч отурасыңарбы, жакшысыңарбы? Ден соолуктарыңар жакшыбы? Классташтар, менде сүйүнүчтүү кабар бар. Ошону силерге айтып, көңүлүңөрдү көтөрүп коеюн дедим. Бишкекте, калган региондордо билбейм, Бишкекте ооругандардын саны кескин төмөндөдү. Бүгүн только выпискалар менен занимация кылдык. Кудай буюрса, менин отделениемде 20га жетпеген эле больной калды. Өзү бул 2-3 күн мурун 83 болуп аткан. Баары жакшы болушту, кудай буюрса. Эми полностью излечили деп айта албайм. Үйүнөн дневной стационарга которулуп кетип атышат. Үйүнөн дарыланышат, сатурациялары жакшы. Даже кече 86 жаштагы бир кемпирди выписка кылдык. Сатурацияларын көтөрүп болгону, кемпир алсыз, база албайт, ошентсе дагы ошол состоянияда келип, двусторонний пневмониядан чыгып кетти. Кудай кааласа, Кудай бизге жардам берип атат окшойт, чын эле. Анан өлгөндөрдүн саны дагы бүгүн статистика боюнча, общий Кыргызстан боюнча азайды. Бул жакшы, биринчи жаңылык, эң жакшы жаңылык. Экинчи сүйүнүчтүү дагы жаңылык айтып коеюн. Статья окудум бүгүн. Корейские ученыйлар доказали, что больной ковидом баягы ооругандан күндөн баштап 10-чу күндөн кийин ал уже не заразный болуп калат экен. Ошол жагынан биз коркуп атканбыз. Мунулар шашылып чыгарып атабыз, анан үйүнө барып дагы бирөөлөргө жуктурса кандай болот деп. Ошон үчүн баарын рекомендация кылып атканбыз. Отдельный комнатага самоизоляция кылып, этияттап, үстүнө киргенде маска тагынып, кирип, ушинтип жуктурбагыла өзүңөргө деп. Көрсө, ошол 10 күндөн кийин эле заразный период өтүп кетет экен. Бул да биз үчүн чоң кубанычтуу кабар болду. Дагы үчүнчү кубанычтуу кабар, ковидтен повторно не болеют. Бир ооругандан кийин кайталабайт экен. Аны да ошо корейский ученыйлар доказали. Не пожизненный, но более-менее стойкий иммунитет пайда болот экен ооруган адамдардын канында. Ошол мен жакшы жаңылыгым болду бүгүн. Бүгүн күн ысып, аябай кыйналдык, тердедик, шалтактап, бирок аныбызга дагы кайыл болдук. Анткени ишибиз жеңилдеди, Кудай кааласа. Мына 20 эле больной калды. Ошо костюмдарыбыз кичине подвать этип атат. Эгер костюм болбогондо барып алып эле чалкалап диванда жатып уктап келе берет элек. Ошол респираторлор, жанагы ысык костюмдар резиновый, ошолор тердетип, демибизди ысыктырып, ошол гана кыйнап атат. А так пациенттер уже пациенттерден кыйналбай калдык. Кудай буюрса, баары жакшы. Эртең дагы выпискага даярдагандарым бар. Эми бизге түшпөсө эле болду. Түшпөй эле калса болду, калгандарын 1-2 күн ичинде тазалап, интер келип, оны тазалап чыгып кетебиз, Кудай кааласа.